Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин 9 база 1-курстары үчүн математика сабагы. Мугалим Бабакулова Гүлкыз Райымкуловна. Саламатсыңарбы? Баарыбыз бири-бирибизге жылмаюу менен математика сабагынан аралыктан окууну баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы аныкталбаган интеграл, негизги аныкталбаган интегралдын таблицасы. Сабактын максаты аныкталбаган интегралдын аныктамасын, негизги аныкталбаган интегралдын таблицасын окуп түшүнсөк, өз алдыбызча амалдарды эсептеп чыгара алсак, бири-бирибизди сыйлап тактыкка тарбиялансак, анда бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Темага көңүл бөлөбүз. Аныктама. Берилген f(x) функциянын бардык баштапкы функцияларынын жыйындысы f(x) функциянын аныкталбаган интегралы деп аталат. Ал төмөндөгүдөй белгиленет. Жана f(x) функциясынын аныкталбаган интегралы деп окулат. Ар бирибиз аныкталбаган интегралдын белгисине жана окулушуна терең көңүл бурабыз. f(x) функциясынын аныкталбаган интегралы мында символу интеграл белгиси. f(x) интеграл астындагы функция. f(x) интеграл астындагы кыйынтма. X интегралдоонун өзгөрмөсү. Эгерде чоң f(x) функциясы кичинекей f(x) функциясынын баштапкы функциясы болсо, анда f(x) функциясынын аныкталбаган интегралы барабар болот чоң f(x) кошулган с-га. С турактуу сан. Эгерде чоң f(x) кошулган с-ны тапсак, анда биз f(x) функциясынын интегралын таптык деп атайбыз. Анда эмесе кийинкиге көңүл бөлөлү. Функциялардын аныкталбаган интегралын табууда баштапкы функцияларды табуу таблицасын же төмөндөгүдөй интегралдоо формулаларын колдонобуз. Интегралдоонун негизги таблицалары. Аныкталбаган интеграл себеби. Биринчи формулага көңүл бөлөбүз. Анын аныкталбаган интегралы ax кошулган с-га барабар. Себеби каша ичинде ax кошулган с-нын туындусу ага барабар болот. Экинчи формула. X-тын n-чи даражасынын аныкталбаган интегралы барабар болот n кошулган 1-ден x-тын n кошулган 1-чи даражасы кошулган с-га. Себеби каша ичинде n кошулган 1-ден x-тын n кошулган 1-чи даражасы кошулган с-нын туындусу барабар болот x-тын n-чи даражасына. Үчүнчү формулага көңүл бөлөбүз. Синус x-тын аныкталбаган интегралы минус косинус x кошулган с-га барабар. Себеби минус косинус кошулган x-тын кошулган с-нын туындусу барабар болот синус x-ка. Төртүнчү формулага көңүл бөлөбүз. Косинус x-тын аныкталбаган интегралы барабар болот синус x кошулган с-га. Себеби синус x кошулган с-нын туындусу барабар болот косинус x-ка. Интегралдоо формулалары 11-ci класстын алгебра окуу китебинде да көрсөтүлгөн. Баарыбыз ошол алгебра китебин карап, темага да окуп коебуз, теманы. Анда биз ушул интегралдоо формулаларын пайдаланып, төмөнкү мисалдарды чыгарабыз. Мисал. Аныкталбаган интегралдарды тапкыла. Биринчи. X-тын 10-чу даражасынын аныкталбаган интегралы барабар болот
10 koşulgan 1'den x'in 10 koşulgan 1. darajasına plus s'ga. Summalarını tabılabız. 11'den x'in 11. darajası koşulgan s bolot. Bul esepti түшүндүңөр деп ойлойм. Анда экинчи эсепке өтөбүз. 3x квадрат кошулган 7'nin аныкталбаган интегралы барабар болот. Биз бул жерде ар бирин өзүнчө интегралда жазып алабыз. Мындай болот. Демек 3x квадраттын аныкталбаган интегралын табабыз. Андан кийин 7'nin аныкталбаган интегралын таап, суммасын таап коебуз. 3x'in аныкталбаган интегралын табуу үчүн биз 3'тү интеграл белгисинин астына жазып алып, андан кийин x квадраттын аныкталбаган интегралын табабыз. 3 көбөйтүлгөн x квадраттын аныкталбаган интегралы 3'төн x'ин 3. даражасы болот. Кошулган 7'nin аныкталбаган интегралы 7x плюс s'га барабар болот. 3'төрдү кыскартып жиберсек, келип чыгат жыйынтыгында x'in 3. даражасы кошулган 7x кошулган s'га барабар болуп калат. 3-нчү эсепке көңүл бөлөбүз. 4x'in 5. даражасынын аныкталбаган интегралын табуу үчүн биз 4'тү интеграл белгисинин астына чыгарып жазып алабыз дагы x'in 5. даражасынан аныкталбаган интегралын табабыз. Анда 4 көбөйтүлгөн x'in 5. даражасынын аныкталбаган интегралы 5 кошулган s'дан x'in 5 кошулган 1. даражасына барабар болот. Чыгарабыз. Чыгарганда 4 көбөйтүлгөн 6'дан x'in 6. даражасы кошулган с келип чыгат. 4 менен 6'ны кыскартып жиберебиз. Жыйынтыгында 3'төн 2 x'in 6. даражасы кошулган с болуп калат. 4-нчү эсепке көңүл бөлөбүз. x квадраттан 1'дин аныкталбаган интегралын табабыз. Биз буну өзгөртүп жазып алабыз. x'in минус 2. даражасынын аныкталбаган интегралы деп. Анда келип чыгат жыйынтыгында минус x'тан 1 кошулган с. Бул эсептерди мен жогорудагы интегралдоонун формулаларын колдонуп чыгардым. Эми ар бирибиз төмөнкү эсептерди өз алдыбызча чыгарабыз. Төмөнкү аныкталбаган интегралдарды тапкыла интегралдоонун формуласынын жардамы менен эсептейбиз. Демек, бүгүнкү эсептердин бардыгына түшүндүңөр деп ойлойм. Анда үйгө тапшырма. Төмөнкү аныкталбаган интегралдарды тапкыла интегралдоонун формуласынын жардамы менен табабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Баарыбыз ден соолукта бололу да. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.